Салам достор, мен Демирбанк карточкасын колдоном. Дүкөндөрдө кийимдерди сатып алууда же билим алууда кандайдыр бир жеңилдиктер болсо, мен аны колдонуп калууга шашылам. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгаргысы келбеген шылуундар дагы бар. Учурда интернетте Кыргызстандагы Сорос фонду жана Демирбанк чогуу биргеликте кардарларына кешбек аркылуу жеңилдик берип жатканы тууралуу жарнама тарап жатат. Бул калппы же чынбы, азыр текшеребиз. Атым Альбина. Видеону аягына чейин көрүңүз. Жарнамада адам баалуулуктарын биз менен кошо корго деген мааниде текст, кыргызга түспөлдөш адамдын сүрөтү, Сорос жана Демирбанктын логотиби колдонулган. Биринчиден, бул жарнамадагы мырзанын сүрөтү интернеттен алынган. Тагыраак айтканда, сүрөт Shutterstock аттуу америкалык компанияга таандык. Бул компания сапаттуу сүрөт, видео жана музыкаларды сатуу кызматын көрсөтөт. Дагы бир күмөндүү жагын белгилей кетейин. Кыргызстандагы Демирбанктын кардарларын тейлеген сайттын дареги мындай жазылат. Ал эми жарнамада бул турат. Өзүңүздөр көргөндөй, бир караганда Демирбанктын сайтынын чыныгы дарегине окшойт, бирок ал эмес. Биз жарнамада көрсөтүлгөн шилтемеге кирип көрдүк. Ал жерде паспортуңуздун номерин жана паролуңузду сураган бөлүктөр чыгат. Кокусунан кызыгып кетип, паролуңузду жазып ийсеңиз, картаңызда болгон акчаңыздан кур калышыңыз мүмкүн. Кыргызстанда бул банктын 400 миңге жакын кардары бар. Биз аталган банк чын эле кардарларына күмөндүү шилтеме менен кешбек аркылуу жеңилдиктерди сунуштап жатабы, жокпу, тактоо үчүн кайрылдык. Бул мошенниктер биз деген уже заявление милицияга жаздык касательно этого. Булардын сайтына жабууга аябай көп убакыт колдонду да, ошого аякты жабыш үчүнчү. Тактап атып, алардыкын жаптырдык. Бирок могуреки инстаграмдарды биз уже жабуулай албайбыз да, биз немелерди эметип атабыз. Реакция кылдырып же, что это спам. Почта рассылкага ошого да даярдап атабыз полный информацияны. Ошого жөнөткөн боюнча. Кудайга шүгүр, азыр немелер жок, пострадавших биздикичи от этого. Но мы сейчас максимально колубуздан келишинче немелерди кылып атабыз. Азыр постторду кылышат, алдар азыр даярдап берип атышат, билейчи эмне чыгат экен. Анан экинчиси болсо, ошо биз азыр милицияга неметип атабыз, анткени алардын доменге төлөгөнү немелери бар экен да, бирок бизге ал информацияны бербей жатат да, милицияга беребиз депчи. Кыргызстандагы Сорос фонду да бул жарнамага тиешеси жок экенин билдирди. Фонд жалган маалыматка алданбоого чакырды. Шылуундар оңой акча табуунун түрдүү жолун табат. Адамдарды ишендирүү үчүн кээде башка компаниялардын атын жамнат. Керек болсо ошентип сайт ачуу үчүн атайын домен сатып алуудан дагы кайра тартпайт. Биз домен сатууда кандай критерийлер каралаарын билүү үчүн домен саткан компаниялардын бирине чалдык. Ошол домен сатып атканда, мисалы, сатып алып жаткан компаниялар кандай ишмердүүлүк алып барат, негизи текшеришеби? Жок, текшеришпейт. Доменди сатып аласың, для каких целей будете использовать, это уже ваше решение. Сайттын ичинде кандай маалымат болуп атканы, аны бизге тиешеси жок. Сайттын атын эле сатабыз, сайттын ичинде эмне загрузка болгонун биз билбейбиз. Кийим сатам деп алып турупту, анан кийин там башка бир нерсе загружать этип коет, а уже биз текшергенге бизде возможность жок. Жыйынтык, Сорос фонду менен Демирбанк эч кандай кешбек менен атайын жарнама чыгарган эмес. Бул жөнөкөй жарандардын акчасына кол салгысы келген алдамчылар. Бул сыяктуу шылуундардан сак болуңуз жана видеону башкалар менен бөлүшүп, алданып калуудан алдын алыңыз. Көрүшкөнчө аман туруңуз.